Кызды ала качып барып, зордуктап салган баланын соту жабык өтөт. Кылмыш иши Жумгал райондук сотуна берилди. Бул тууралуу укук коргоочу Азиза Абдырасулова билдирди. Кылмышка шектүү бала күнөөсүн мойнуна албай жатат. Эске салсак, 10-июнда Бишкекте кызды алдап эшик алып чыгып, күчтөп машинага салып алып кетишкен. Кыз менен бала мурда кийин тааныш болгон эмес. Милиция кыздын кайда экендигин аныктап, таап барганда кыз зордукталган болгон. Бирок кылмышка шектүү бала кыздын макулдугу менен болгонун айтып, мойнуна албай жатат. Баладан тышкары кызды алдап эшикке чакырып чыккан баланын эжесине дагы айып тагылууда. Ал азыр тилкат менен эркиндикте. 1-май райондук соту Бишкектин мурдагы вице-мэри Ренат Макеновдун баш коргоо чарасын карап, үй камагына чыгарды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөөчүлөрү абакта калтырууну суранган, бирок сот Эмил Кайыпов Макеновду чыгарып жиберди. Ренат Макенов Бишкек шаарындагы мыйзамсыз жер бөлүү бери боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде кармалган. Ал экс-мэр Албек Ибраимов менен кошо Манас аэропортунан Бишкек мэрлигине келип, вице-мэр болуп иштеген. Ренат Макенов Бишкектин экс-мэри Албек Ибраимов менен депутат Исхак Пирматовдун оң колу болгону айтылып келет. Пирматов менен Ибраимовдун чогуу бизнеси бар экендигин журналисттер иликтеп чыккан. Ташкент шаарындагы Таш базар соода ассоциациясына караштуу 11 ири базардын базаркомдору камакка алынды. Бул тууралуу Азаттыктын Өзбек кызматын алардын жакындары кабарлашты. Маалыматты Өзбекстандын башкы прокуратурасынын өкүлү дагы ырастап, базар жетекчилерине карата кылмыш иши козголгондугун, аларга мамлекеттик кампадагы пиязды чиритип жибергени үчүн айып тагылганын билдирди. Камакка алынгандардын саны дагы өсүшү мүмкүн экендиги айтылды. Алар мамлекетке жалпы 12 миллиард сум же $1,5 миллион зыян келтирген деп шектелүүдө. Базаркомдор 30-июнда камакка алынган. Маалымат эми гана ачыкка чыкты.